Талас шаарындагы Кутманалиев атындагы стадион бюджеттин эсебинен 25 миллион сомго толук оңдолду. 1979 жылы ишке берилген стадиондогу 2400 олтургуч 3 миллион сомдон ашык каражатка жаңыртылды. Негизги каржысы республикалык дем берүүчү гранттын эсебинен алынган. Долбоор былтыр облустагы 20 объектини колдогон. 2023 жылга жалпы республика боюнча дем берүүчү гранттар беренеси аркылуу 320 долбоор каржыланган, 684 миллион 200 миң сом менен, алардын ичинен Талас областы боюнча 20 долбоор 42 миллион 400 миң сомго каржыланды. Ал эми 2024 жылга болгон азыркы прогноз бизде 86 миллион 800 миң сомду түзөт. Ал эми Талас областы боюнча долбоорлордун саны 30. Финансы министрлигинин 100 жылдыгына карата өтүп жаткан конференцияда айтылгандай, Талас облусу 2023 жылы республикалык капиталдык салымдар беренеси менен дагы бир катар объектилерди ишке берүүгө жетишти. Анын ичинде 6 мектеп, спорт зал, бала бакчага, маданият эмканаларга жол салууга каражаттар багытталган. Бул 1052 объект курулуш иштерине жана ошондой эле 177 объекттери курулуп бүтүп эксплуатацияга берилди. Талас областы боюнча айта кетсем, 2023 жылы Талас областы боюнча капиталдык салымдар беренеси боюнча жана казыналык милдеттенмелерди кошкондо 553 миллион 900 миң сом каржыланды. Ал эми 2024 жылга 180 миллион сомдой каражат капиталдык салымдар боюнча Таласка долбоорлоо учурунда каралды. Жыл аягына чейин бул сумма дагы өзгөрүшү мүмкүн. Каржы мекемелерин жогорку квалификациялуу кадрлар менен толуктоодо. Конференциянын жүрүшүндө өлкөнүн ички дүң продукциясы 2023 жылы 1 триллион 229 миллиард сом менен жабылганы өзгөчө белгиленди. Бул 2020 жылга салыштырмалуу биздин ички дүң продукция 2 эсе өстү десек болот да. Өнүккөн мамлекеттерде дагы 2%га чейин өсүү болуп атат. Бул өтө жакшы көрсөтүштө. Биздин ички дүң продукциянын анык өсүү 6,2% болду. Мындай көрсөткүчтүн 70% ички булактардан толукталып жатат. Анын ичинде көмүскө экономика, коррупцияга каршы күрөш, санариптештирүү өз жемишин берүүдө. Биздин салыктуу эмес кирешелер дагы аябай чоң өсүп, мына 75 миллиард республикалык бюджетке түштү да. Бул өтө жакшы көрсөткүч. Андан сырткары мына салыктуу кирешелерибиз дагы мына биздин салык кызматы менен бажы кызматы экөө биригип 2023 жылда бул 295 миллиард сом чогултушту да. 2020 жылга салыштырмалуу бул 3 эсе көп да. Эгер 2020 жыл экөө биригип 106 миллиард чогулткан да. Азыр эми Кудайга шүгүр, мага жакты. Мынакей бат анализдер чыгып атат, бардыгы анализин жасап, айтып атат, эл журтка жетсе, дагы жакшылап иштеп, бир энергия, мотивация болсо, эл журт анан биздин мамлекетибиз дагы өнүгө берсе деген тилегим бар да. Баяндамалардан маалым болгондой, мамлекеттин тышкы карыздары үчүн төлөмдөр дагы өз убагында төлөнүүдө. 2028 жылга карата жалпы карыздын көлөмү ички дүң продукцияга салыштырмалуу 24%ды түзүп калары айтылды. Бул финансылык туруктуулуктун белгиси болот. Салика Сариева, Илхан Арсланбеков, Ала Тоо 24, Талас облусу.